Hi guys! Бүгүнкү сабак мурунку quantifiers деген сабактын уландысы. Quantifiers сандык аныктагычтар же сан көрсөткөн сөздөр дегенбиз. Сандык аныктагычтарды заттын канча экенин, көлөмүн же болжолдуу санын көргөзгөндө колдонобуз. Бирөөгө бир нерсенин болжолдуу санын же санын көлөмүн айтып жатканда мына ушул quantifiers сан көрсөткөн сөздөрдү колдонобуз. Мурунку сабакта үйрөнгөн quantifiers'тин таблицасына көңүл бурабыз. Мурунку сабакта саналуучу задатооштор менен many, few, a few деген сан көрсөткөн сөздөрдү колдонобуз дегенбиз. Ал эми саналбоочу задатооштор менен much, little, a little деген сөздөрдү колдонобуз дегенбиз. Ал эми экөө менен тең саналуучу задатооштор менен дагы, саналбоочу задатооштор менен дагы some, any, a lot of, lots of деген сандык аныктагычтарды колдонобуз дедик. Ал эми бул сабакта мындан башка дагы сан көрсөткөн сөздөрдү үйрөнөбүз. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бул видео elementary же башталгыч деңгээли үчүн эмес. Бул видео англис тилин билүү деңгээли бир аз жогору болгон үйрөнүүчүлөр үчүн. Эми саналуучу задатооч менен гана колдонулуучу сандык аныктагычтарды үйрөнүүдөн баштайбыз. Эң биринчи сандык аныктагычыбыз бул a large number of. Муну саналуучу задатоочтун көптүк саны менен гана колдоно алабыз. A large number of көп сандагы көптөгөн деп которулат. Мисалга, there are large number of books on the shelf. Текчеде көптөгөн китептер бар. Саналуучу задатооч болгондуктан a large number of деген сандык аныктагыч менен колдоно алабыз. We invited large number of guests to the party. Биз кечеге көп сандагы конокторду чакырдык. Коноктор дагы саналуучу задатооч болгондуктан a large number of деген сан көрсөткөн сөздү бул сөз менен колдоно алабыз. Кийинки a great number of. Муну дагы саналуучу задатоочтун көптүк санды менен колдонобуз. A great number of кыргызчага абдан көп деп которулат. Мисалга, a great number of people came. Абдан көп адамдар келишти. Адамдар саналуучу задатооч, ошондуктан a great number of деген quantifiers менен колдоно алабыз. It attracts a great number of tourists every year. Ал жыл сайын абдан көп туристтерди өзүнө тартат. Туристтер дагы саналуучу задатооч, ошондуктан a great number of деген quantifiers менен колдоно алабыз. A number of. Бул дагы саналуучу задатооч менен гана колдонулат. Көптүк санда кыргызчага бир топ, бир канча, бир нече деп которулат. Мисалга, a number of students were absent. Бир топ студент келген жок. Студент дагы саналуучу задатооч, ошондуктан a number of деген сан көрсөткөн сөз менен колдонулабыз. She takes a number of pills each day to keep her blood pressure under control. Ал кан басымын көзөмөлдөө үчүн күн сайын бир нече дарыларды ичет. Бул жерде дарыларды дагы англис тилинде саналуучу задатооч болгондуктан бул сөз менен колдоно алабыз. Кийинки a majority of. A majority of. Буну дагы саналуучу задатоочтун көптүк саны менен гана колдоно алабыз. Которулушу көбү, көпчүлүгү деп которулат. Мисалга, he ate the majority of the cookies. Печеньелерин көбүн ал жеди. A majority of students passed the exam. Студенттердин көбү экзаменден өттү.
several. Bunu dağı sanalуучу зататоштун көптүк саны менен колдонобуз. Кыргызчага bir neçe, bir канча деп которулат. We each had several beers. Ар бирибиз bir neçe пиво içtik. She has several friends. Анын bir neçe досу бар. Кийинки very few. Которулушу өтө аз. Саналуучу зататоочу менен гана колдонобуз. He has very few friends, so he's unhappy. Анын достору өтө аз. Ошого ал бактысыз. Кийинки quantifiers сандык аныктагычтар же сан көрсөткөн сөздөр саналбоочу зататоштор менен гана колдонулат. Биринчиси a bit of. Которулушу бир аз. Саналбоочу зататоочу менен гана колдонулат. Мисалга, I have a bit of a fever. Менин бир аз температурам бар. Температура дагы саналбоочу зататоочу болгондуктан a bit of деген сандык аныктагыч менен колдоно алабыз. Кийинки a great deal of. Абдан көп деп которулат. Саналбоочу зататоочу менен гана колдонулат. There's a great deal of information in this book. Бул китепте абдан көп маалымат бар. Бул жерде абдан көп деген сандык аныктагычты колдоно алдык. Себеп дегенде маалымат information деген сөз англис тилинде саналбоочу зататоочу. She has a great deal of experience. Анын тажрыйбасы абдан көп. Experience тажрыйба деген сөз дагы саналбоочу зататоочу болгондуктан a great deal of деген quantifiers'ты колдоно алдык. Кийинки a large quantity of. Абдан көп санда, көп өлчөмдөгү деп которулат. Саналбоочу зататоочу менен колдонулат. Мисалга, they bought a large quantity of rice. Алар көп өлчөмдөгү күрүч сатып алышты. Бул жерде көп өлчөмдөгү күрүч деп жатат. Күрүч саналбоочу зататоочу болгондуктан көп өлчөмдөгү деген сөз англис тилинде a large quantity of болуп калды. Саналбоочу зататоочу менен гана колдонулат. Кийинки before he died, he had consumed a large quantity of alcohol. Ал өлөр алдында көп өлчөмдө алкоголдук ичимдик ичкен. Бул жерде алкогол деген сөз дагы саналбоочу зататоочу болгондуктан көп өлчөмдөгү large quantity of деген сандык аныктагычты колдоно алдык. Кийинки a large amount of. A large amount of. Саналбоочу зататоочулар менен колдонобуз. Которулушу чоң суммадагы, чоң өлчөмдөгү. Мисалга, he spent a large amount of money. Ал чоң суммадагы акча коротту. The secretary has a large amount of mail to answer every day. Катчынын күн сайын жооп бериши керек болгон көп сандагы каттары бар. Бул жерде mail деген сөз англисче саналбоочу зататоочу, ошондуктан a large amount of деген сандык аныктагычты колдондук. Кийинки very little. Өтө аз, абдан аз деп которулат. Саналбоочу зататоочу менен гана колдонулат. There is very little hope. Үмүт өтө аз. Үмүт деген сөз дагы саналбоочу зататоочу. Эми саналуучу зататоочу менен дагы, саналбоочу зататоочу менен дагы колдонулган quantifiers сан көрсөткөн сөздөрдү үйрөнөбүз. Биринчиси all. All баары, бардык деп которулат, экөө менен тең колдонулат. Мисалга, all students are here. Студенттердин баары бул жерде.
Studentler sanaluvchi zaratuvchi. You wasted all your time. Sen bardyk wagtyňdy tekke getirdin. Wagt bul jerde sanaluvchi zaratuvchi. Keyinki enough. Jetiştүү ekonomiden koldonulat. Misalga, we have enough food. Bizde jetiştүү tamak bar. Bu jerde tamak sanaluvchi zaratuvchi. We don't have enough tickets. Bizge biletler jetiştүү emes. Biletler bu jerde sanaluvchi zaratuvchi. Keyinki none. Eçkim, eşnerse ekonomiden koldonulat. Misalga, I invited many friends, but none of them came. Men köp dostları çakırdım, birok hiç kimisi gelgen jok. Though I have learned, none of you will listen to that advice. Birok men sizlerden hiç kiminiň bul keňeşke kulak kakpay turganyňardy bilem. Bu jerde keňeş sanaluvchi zaratuvchi. No. Jok. Ekonomine dagı koldonulat. Misalga, he has no common sense. Anyň hiç kanday akıl esi jok. Akıl es bul jerde sanaluvchi zaratuvchi. I see no birds in the sky. Asmanda bir de çymçyk görgen jokmun. Çymçyk sanaluvchi zaratuvchi. Keyinki more. Göbürök. Ekonomiden koldonulat. Misalga, I need more time. Maga göbürök wagt gerek. She advised him to read more books. Al aga göbürök kitap okusun keňeş berdi. Keyinki most. Göbü dep kotorulat. Ekonomiden koldonulat. Most of the students are absent today due to rain. Jaçarçynga baýlanuşdy studentlerdiň köpü bugün gelbedi. She spent most of her time studying. Al wagtysyny köpüni okuw menen ötkürdi. Keyinki plenty of. Abdan köp, jetişerlik köp. Sanaluvchi zaratuvchi menen dagı sanaluvchi zaratuvchi menen dagı koldonulat. Misalga, we have plenty of time. Bizde jetişerlik köp wagt bar. She has plenty of friends to help her. Anyň aga jardam berүүçi dostları köp. Emin jyýntykda getebis. Sanaluvchi zaratuvchiler menen gana koldanylgan quantifiers bular a large number of, a great number of, a number of, a majority of, several, very few. Keyinki sanaluvchi zaratuvchiler menen gana koldanylýuçy quantifiers. A bit of, a great deal of, a large quantity of, a large amount of, very little. Keyinki eko menen dagı sanaluvchi zaratuvchiler menen dagı sanaluvchi zaratuvchiler menen dagı koldanylýuçy sandyk anyktagıçlar. All, enough, none, no, more, most, plenty of. Şunu menen sabak aýagyna geldik. Kalagan sandyk anyktagıçyňyzga süýlem tüzüp kommentariýga galtyrsaňyzlar bolat. Keyinki jolu görüşgünçe see you soon. Bye bye.